Тарыхы болбой, эл болбойт. Тамыры жок жери болбойт. Балам, Кыргызда мындай макал бар. Тарыхы болбой, эл болбойт. Тамыры жок, жер болбойт. Сен да чоңоюп келатасың. Жүр музейге. Бүгүн өз элиңдин тарыхы менен таанышып келели. Бул дүйнөдө ар бир адамдын өз жолу бар. Бирок ар бир жол тамырдан башталат. Эгер тамырыңды унутсаң, кайда барарыңды да билбей каласың. Элдик тарбия. Улуттун жүрөгүн сактаган күч. Ал муунда муунга өтүп, нарк насилди, каада салтты жана адамдык жакшы сапаттарды түбөлүккө жайылтат. Тарбия бешиктен башталат. Эненин алдыйгыры, баланын биринчи сабагы. Илгери өткөн заманда 3 бир тууган болгон экен. Алар ата-энеден эрте ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт экен. Бир күнү байдын чөбүн Кел балам, табышмак айтам. Тапчы. Тептим, тереке чыктым. Бул эмне? Үзөңгү, Канаты жок учат, оозу жок, ышкырып турат. шамал, Ичи толоо майда таш. Жеген сайын таттуу аш. анар, Жомок жүрөккө нур чачат. Ал эми табышмак ойду курчутат. Оюн жөн гана көңүл ачуу эмес, ал жашоого даярдык. Дал ошол жерде бала чыдамкайлыкты, достукту, биримдикти үйрөнөт. Балам эстеп жүр. Улууну урматта, кичүүнү ызатта. Эл үчүн кызмат кылган эл ичинде калат. Насаат бул жөн гана сөз эмес, бул өмүрдүн багыты. Балам, сен кимдин тукумусуң билесиңби? Өз тарыхын билген улутун сактайт. Салт жүрөктү бириктирет. Улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган эл эч качан жоголбойт. Санжыра сенин тарыхың, манас сенин рухуң. Өзүн тааныган адам элин сактайт. Салт бул жөн гана өткөн чак эмес, ал жүрөктөрдү бириктирген күч. Сүйүү үй бүлөгө айланат. Ал эми үй бүлө келечекти жаратат. Бешик бооңор бек болсун. Урпагыңар көбөйсүн. Ырыс кут үйүңөрдөн кетпесин. Балаңар эл керегине жараган азамат болсун. Бата менен башталган өмүр ырыс менен улагат. Балам, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? апа, тамырын билген багытын жоготпойт экен. Тарбиясы бар эл түбөлүктүү эл.